Mынандай ууруларды жоготкуладым. Бирок мен президентти, элди мыйзамды сыйлап ушундай келип пресс-конференция берип маалымат жыйын өткөрдүм. Эмне үчүн билесизби? Себеби болор. Мен 5 айдын ичинде миллиарддаган сомду урдап аткан түндүк түштүк жолундагы мафияны кармаганым үчүн. Себеби алар мен 1 миллиард улуттук музейдеги уурулукту тапкыла деп айтканым үчүн добушту мен жөн эле месагада ууруларга берип беришим керек. Адамдар 1000 добуш ала албай атат. Мен 17 000 деген добушту келип туруп бирөөлөр сатып алса, биз сааттан кечке идея менен жүрдүк, булар подкуп менен жүрүш. Кана биз бүт округтарга айландык, булар кайсерге айланды. Эмнеге президенттин таза шайлоо дегенини булар тоготкон жок. Эл акырында президенттик шайлоодой болуп жогорку кеңеш өтсүн деген болчу. Айланайын элим, борбордук аянтка барбай туруңуздар, мыйзам бар, 3 күндө сотто чечишебиз деп. Кандай дейсиздер? Мынандай ууруларды жоготкуладым. Бирок мен президентти, элди мыйзамды сыйлап ушундай келип пресс-конференция берип маалымат жыйын өткөрдүм. Бирок 3 күндөн кийин сотто адилеттүү чечим чыкпаса, ар бир мага берген элдин добушунун үмүтү кайтпаса, элдин үмүтүн сындырам десе, анда биз башка жолду тандайбыз. Анда эл өзү баа бере турган жол тандалат. Урматтуу жаштар, спортсмендер, ооба мен спортсменмин, кыргыздын туусун көтөргөнмүн. Мен бүгүн саясатта таза тууну көрсөтүп коеюн деген болчумун. Булар чубак ажыбыздын сатып алгандагы, саткандагы арам дегенini тоготушкан жок. Сумкалап, чемодандап, пакеттеп ташып жүрүштү. Азыр мени сурайт, ошону көргөн болсоңуз фактылар барбы деп. Эмне үчүн фактыларды укук коргоо органдары караган жок? Эмне үчүн менин тегерегимдеги командам сатып алгандарды көрөт дагы, булар көрбөй калат? Булардын да көзүн май басып калды анда. Мен бир нерсени айтып коеюн. Акчасына ишенгендердин өмүрү кыска болгон. Бийликте, бийлигине чиренген, мас болуп калгандардын өмүрү кыска болгон. Мен кандидат катары, бүгүнкү күндө депутат катары элимдин келечеги үчүн, үмүт үчүн, кичинекей нариселеримдин көз жашын токтотуш үчүн ушундай адилеттүүлүк аягына чейин турам. Мен эгер бир жер урдаган болсом, же буларга окшоп кумтөргө, ошол Иштанбердиге жер үйгө кол коюп, мамлекеттик объектини, кен байлыктарды саткан болсом, мына жерге чыкпайт элем. Саясатка таза кетип атам. Ушул элимдин үмүтү, жаштардын келечеги акталсын деп сиздер үчүн таза кетип атам. Рахмат. Эми азыр биз ура деп борбордук аянтка чыгып митинг кылып тополоң кылсак болот. Бирок бүгүнкү күндө ар түрдүү күчтөр азыр Бишкекте да борбордук аянтта топтолуп атат. Ал жак бар жакта күчтөр провокация кылып берген болсо, бизге да мына мыйзамдуу жол менен кетип зыян тийип калбасын. Азыр мени ар жерден звонить этип атат. Төлөкөн айыл өкмөтүнөн биз 53% алган болчук. Бул деген чоң нерсе. Биз Папандан дагы көп алган болчук. Булар шаардан ар бир жерде баягы шайлоо комиссияларыны коркутуу менен, шайлоо комиссияларында ар түрдүү мафияларды уюштуруу менен алышты. Таза шайлоого барышкан жок. Биз жок дегенде президентибиздин таза шайлоо болсун дегенini сыйлап коюшпадылар. Мен мына күбөлүк берип айтам, урматтуу жаштар. Алла күбө, бир тыйын берип, мени шайла деп айткан жокмун. Тыйыны жок, өздөрү келип шайлаган элиме тазим кылам. Kimdir biro çıkıp mına жерде uğrular жүрөт деп айтыш керекпи? Kimdir biro мыналар сатып алынышты деп айтыш керекпи? Же бардыгыбыз коркок, сулуу чымчык, үн чыкпаган балык болушубуз керекпи? Ошон үчүн мен эмоционально сүйлөп атканым, эгер менин ордумда болгондо силер да айтат элеңер. Себеби менин элим, садака болоюн элим, мени 1 сом албай туруп шайлап берди. 1 сом. Кебиркилери өзүнүн жанынан бензин куюп келип, мага агитация кылып жүгүрүштү. Эмне үчүн билесизби? Себеби болор. Мен 5 айдын ичинде миллиарддаган сомду урдап аткан түндүк түштүк жолундагы мафияны кармаганым үчүн. Себеби алар менин 1 миллиард улуттук музейдеги уурулукту тапкыла деп айтканым үчүн
Себеbi алар штрафтарды салып алып туруп 5,5 миңден коопсуз шаар деп сыртка алып чыгып кетип аткан урурлукту токтотуп комиссия түзгөн үчүн колдоп беришти. Ошол жерде канчалаган энелер, эжелер, жеңелер мага жүгүрүп жүрүштү. Биягы кожекелен папанга чейин, биягы мадыга чейин. Эмнеге? Алар алган кредиттерин, адилетсиздиктен үйлөрүн таптырып, бүгүн карызга баткан үчүн ушу бала барып ыңгайлуу шарттуу мыйзам жазат деп ишенип мага келишкен болчу. Мен кантип 17 миңден ашык добушту мен жөн эле месагада урууларга берип беришим керек. Адамдар 1000 добуш ала албай атат. Мен 17 миң деген добушту келип туруп бирөөлөр сатып алса, биз сааттан кечке идея менен жүрдүк, булар подкуп менен жүрүштү. Кана биз бүт округтарга айландык. Булар кайсы жерге айланды? Биз ар бир айылга кирип чыктык. Эгер жигит болса, эгер таза болсо, эмне үчүн Ош-ТВга дебатка келген жок? Эмне үчүн Ош-ТВга дебатка келген жок? А мейли, ынтымак эмне үчүн келген жок? Анда эмнеге борбордук аянтка келип, жигитче келип, мен мындаймын, мен Кумтөргө кол койгон эмесмин деп айткан жок. Кумтөр бул мамлекеттин байлыгы. Кумтөр үчүн Садыр Жапаровдун атасы, апасы, чырактай баласы кеткен дүйнөдөн. Ошол эзилип, атасына четте күтүп, ошо тордо жатканда күтүп жүрүп. А ошол Кумтөргө мен менен оппонент болгондор кол койбоду. Иштанбердиге кол койбоду. За деп, лаппай деп. Ошол түндүк түштүк жолундагы 938 миллион доллар. Урматтуу жаштар, бул сиз менен менин келечегимди сатышты булар. Ошолорго кол койгондор менен мен күрөшкөн болчумун. 2011 жылы республика, 2015 Кыргызстан, 2020 биримдик кайсы президент келсе кошоматчы болуп чемодандап ташыгандар менен күрөшкөн болчумун мен. Мен жалгыз идея менен карапайым элдин желегин көтөрүп чыккан болчумун. Мына ошол үчүн элдер мага добуш берди. Ар бир участокто биринчини алдык. Каерде булар уурулук кылган жерде, каерде булар саясий ыплас оюнду колдонгон жерде бизге беришкен жок. Эми булар бардыгын эле сатып эле элибиз жаныбар эмес да. Биз элибиз добушту коргош үчүн, аягына чейин туруш үчүн бүгүн борбордук аянтка жөнөгөн болчу. Бирок сурандым. Айланайын элим, борбордук аянтка барбай туруңуздар. Мыйзам бар, 3 күндө сотто чечишебиз деп. Кандай дейсиздер? Туура. Биз азыр түз эфирде ушул нааразычылыктын негизги жүйөсүн айтып берсеңиз. Нааразычылыктын негизги жүйөсү Ош номер 8 Төлөкөн округунда кече күнү ыплас шайлоо болду, сатып алуулар болду. Ошол ыплас шайлоону сааттан кечке машина менен ал жак бул жакка чапкылап, пакеттеп, сумкалап сатып алуулар болгонду биз нааразычылык билдирип атабыз. Мага мандат керек эмес. Мага ошол элимдин үмүтүнүн сынып калбашы керек болду. Эгер бүгүн элим келип таза шайлоо берсе, эмне үчүн булар уурулук менен утуп алыш керек? Ошол максатта биз бүгүн нааразычылык билдирип, 10 миң деген эл борбордук аянтка кетип аткан жерден мен элим сиздерден суранам. 3 күн туруңуздар, мыйзам чегинде сотто күрөшүп көрөлү деп келдим. Эгер сотто дагы көзүн май басып, сотто да сатып алам десе, анда элиме коюп берем. Алдыда кадамыңыздар ушул мыйзам түрдө гана чечилсин деп. Биздин алдыда кадамдарыбыз мыйзам түрүндө болот. Бизде кечеги борбор жогорку кеңештеги шайлоолорду одоно мыйзам бузуулар менен биздин округда болгондугу боюнча далилдүү документтерди сотко таштайбыз. Сотто ошол жерде далилдейбиз. Биз азыр эч кандай тополоң митингтерди максат кылган жокпуз, мыйзамдуу жолдо кетебиз. Себеби мен азыр 17 миң элимдин добушун жөн таштап койгонго акым жок. Биринчиден, экинчиден урматтуу жаштар, биз кайрадан ар бир участокты бирден эсептеп чыгабыз. Булардын компьютери Юго-Востокто бир күндө 10 жолу өчүрүштү. Ар бир өчүргөндө канчадан кошту биз билбейбиз. Эмне үчүн булар көп алган жерлерде свет өчө берди? Кандай дейсиздер? Ошол шайлоо участоктарынын алдында сөзсүз биз барып аны жаптырганга чейин эмне үчүн булар көзүнү май басып, акчасына ишенип
шайлоо участогынын алдында өздөрүнүн штабтарын жаппай ошол күнү дагы иштетип атышты. Сиз ошондо жанагы могу БШКнын системасында дагы бурмалоо болгонун так кесе мындай айта аласыз да, туурабы? БШКнын системасында кандай бурмалоо болгонун аны мыйзам чегинде караш керек. Мен бүгүнкү күндөгү биз менен оппонент болуп чыккан кандидаттардын кылык жолуктары, кандидаттардын ыплас технологиялары жөнүндө айтып атам. Булар БШКнын системасындагы сиз айткан БШКнын бүгүнкү күндөгү компьютердик шайлоосуну дагы уруп ойноп атат. Булар ар бир адамдын башына пачкалап долларды коюп туруп шайлоого барышты. Булар адамдарды мал сыяктуу сатып алганга кадамдарга барышты. Менин карапайым элим, мени шайлаган карапайым калк эртеңки күндөгү үмүтүнү өчүргөнгө булар кадам ташташты. Эмнеге президенттин таза шайлоо дегенини булар тоготкон жок. Эл акырында президенттик шайлоодой болуп жогорку кеңеш дагы өтсүн деген болчу. Азыр мен эми борбордук аянтка чыгып буларды айтсам, бул чабалатат деши мүмкүн. Мен мына мыйзамдуу жол менен кетип атам пресс-конференцияга. Assalamu alaikum. Hurmatly жыйын катышуучулары. Биз Мадайл өкмөттөн жаштардан, Бактабырдан şu президентибизге кайрылат элек. Биринчиден 17 миң деген голос оюнчук эмес. Байкөз мунун бирин дагы эч ким акча берген жок, биз күбөбүз. Бир гана эми ушундай Кыргызстанга Алланын ыйы жеткен үчүн ажообузду берген эле. Эми ажообуз жалгыз жетишпейт бизге. Ошого түштүк жерине ушундай агабызды берген болчу Кудайым бизге. Şu yakta biz hem kolda ушунча 17 миң голос элге төбөлөт койбойбуз иншалла. Пайгамбарыбыз 14 кылым орда айтып кеткен. Эки жүздүүлөр 3 түрдө болот деген. Биринчиси убада жалган сүйлөйт деген, экинчиси убада берет аткарбайт деген. Үчүнчүсү аманатка кыянат кылат деген да. Бул нерселер буга чейин болуп келген. Бул убада кылып булар кылган эмес. Биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз ушу жаштардын атынан. Кудай буйруса азыр заман өнүккөн заман. Биз митингге чыгып акылсыздыкка барбайбыз. Бул биздин ыйыбыз жетет деп ойлойбуз. Түштүк жерине ага Садыр Нуркожоевич жетишпейт, бияка келе албайт жалгыз өзү. Түндүк түштүктөн ушу агабыз түштүктүн кайсы жерде не сыйбаса билет эле бар жок дечи. Мен чисто өзүм чест достоинствомун айтып атам. Бир гана шайтан үмүтсүз жашайт, пенде үмүт менен жашайт. Биз Алладан, анан Кудай Садыр Нуркожоевичтен үмүт кылып алабыз жаштар. Мадыдан деп Эми күбө болуп баары эле билип турат, аны бүт баары көрүп турат. Баары билип турат. Эми карапайым элдин ыйы жетпейт экен, аны эч ким кыла албайт, башка эмес. Өзүңүз көзүңүз менен кандай мыйзам аракеттер жасадыңыз? Мыйзам аракет акча таратуулар болду. Бар жогун көрүп турдук. Эми жалгыз эл карапайым эмне кыла алат аны? Биз бир карапайым эл болсо катарда биздин колдон келбесе ал. Бирөөсү ошо эми Кыргызстаныбызга ушу ажоону берди эле, Аллага ыйыбыз жетип, ал эми түштүк жерине келе албай Садырны билебиз, аны колдойбуз. Ошо кишиге жардамчы колуна кол, путуна пут болсун деп, буну биз чын жүрөгүнөн шайлап, ушунча эл бир сомсуз шайлады. Баары келсин күбө. Ушу элди бизге түштүк жерине берди эле. Кайсы райондо, кайсы айылда не болсо, агабыз жон терис менен билет эле, аны буга чейин айтып келгенин 6 ай эле болчу. Кудай кааласа буягына иштейт эле, аны билбейт адамдар. Айтабыз дагы эле бирлешебиз, кыскасы бир гана шайтан үмүтсүз жашайт, биз үмүт кылып калабыз, туура чечет. Шайлоомузда депутат катары, эл өкүлү катары кечеги өткөн ошол шайлоого жалпы өлкө боюнча өткөн шайлоого кандай карайсыз? Себеп баягы борбор шайлоо комиссиясына бир топ нааразычылыктар болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул саат 2-де Бишкекте дагы нааразы болгон. Кечээ бир канча партиялар ушул нааразычылыгын билдирип, системага кандай карайсыз? Кечеги бузулуп кеткен система. Пикириңиз кандай? Кечеги жогорку кеңештин Кыргызстан боюнча өткөн шайлоолору бул партиялык бюллетенде кандай өттү, мен ага жакшы кызыкпадым. Бирок бир мандаттуу округда бардык жерлерде баягы өзүнүн таза кандидаттарын, уулдарын колдогон эл көпчүлүгү мындай баасыны бере алды. Биздин Төлөкөн округунда ыплас шайлоо болгон үчүн, под көп болгон үчүн, кээ бир жерлеринде админресурс болгон үчүн биздин добуштарды бүгүн өз ордуна бербей кармап турушат. Ошол сиз сыяктуу эле партиядан мисалга добуштарыбыз баягы бир топ бийик эсептелип, андан кийин система өчүп, кайрадан жаңыланды деп нааразы болуп. Эми бул боюнча мен депутат катары, эл өкүлү катары. Бул боюнча билесиздер, парламентте ушул урналарды бир карап койбойсузбу, урматтуу Нуржан Кармабековна деп Шайдилбекова суроо берген. Ушул урналар шайлоо болгонго чейин 1 ай мурун элге көрсөтүлсө кандай өтөт, кандай добуш берилет деп.
бул боюнча буга чейин деле парламентте көтөрүп жүргөн. Рахмат сизге.